Көңүл ооруткан көрүнүш жана чечилбей келген илимий сыр. Өткөн айда жүздөгөн киттер эмне себептен өзүн жээкке ыргытканда дале так жооп таба элек. Бирок деңиздеги жүк ташыган жана аскердик кемелер жараткан добуштар киттерге таасир этиши мүмкүн деген божомолдор бар. Эми окумуштуулар суу астында атайын үйрөтүлгөн дельфиндер менен изилдөө жүргүзүүдө. Бул дельфиндер 90-жылдары АКШнын деңиз флотуна мина издегенге жардам берген сүт эмүүчүлөр. Окумуштуулар дельфиндерге атайын жабдыктар орнотулган жилеттерди кийгизип, алардын суу астындагы жүрөк согуу ритмине байкоо салышууда. Изилдөө учурунда дельфиндер тез түсүп качууга жөндөмү бар экени аныкталды. Бирок ал үчүн жаныбар өтө көп энергия сарптайт экен. Дельфиндердин кыймылы киттер аскердик кеменин сонар жабдыгына катыш үчүн колдогон кыймылга окшоду. Дельфиндер өтө тез кыймылдоо үчүн көп сандагы кычкылтекти колдонушат экен. Окумуштуулар айтылган маалыматты эске алып, кычкылтектин деңгээли азайып калган киттер байкабай деңиздин тайыз аймагына сүзүп барышы ыктымал деп белгилешүүдө. Арийне окумуштуулар кайгылуу окуянын так себептерин аныктоодо биринчиден сыйкырдуу жаныбарды жакшылап түшүнүү керек экенин айтышат. Ага убакыт талап кылынаары бышык.